2010 болгондон кийин мына ячейканы тоношту. Ячейканы тоногондо бул Атамбаевдин айланасында кимдер менен бөлүшүп келген? Ушу Мискенбаевдар бул Апрель баатырлар дегенди түзүшүп, Айкөл Ала тоо дегенди түзүшүп ушу менен жүрүштү. Ошонун бир уч топтору ошол тиги жерден ошол акырдан жем жеп турушкан, ошол жерден постоянно питаться этип келген. Алга Кылычев дейт. Алга Кылычев сакчыны түзүп, сакчы демиш болуп эле булар ошол жерден ячейка болобу, ар кайсы жерден акча алып ошол жерде жеп келишкен. Фарид постоянно буларды күрөтүп келген, ал жерден жеп келишкен. Ошол эле Ырыскелди байкени, Момбековду биз аябай таза чындыкты сүйлөгөн байке дечүбүз. Бирок бул байкенин дагы ошолор менен байлашып калган иштери бар го. Ошондон муну байлап туруп, бүгүнкү күндө тушап туруп кайра кетирбей өзүнө тартты. Же бул байкеге дагы бир чоң сумманы сунуштаганбы, аны айта албайбыз. Эми байкуш бул байке дагы кайра мунун чалмасында калып калды. Ошол эле маалда тиги Равшан Жээнбеков эми Баабурбек байкени аябай жакшы сыйлап, бул кишини да сыйлап, бирок бул киши дагы жанагындай байланып калгандыгы бул жерде коом арасында аябай мындай кыжырлантуу болуп калды. Анан эми акчалуу деп эле ушул Атамбаевдин акчалуу деп эле тигин айланасына байлана берсек, бул кыргыз элинин келечеги, ар бирибиз, ар бирибиздин тиги мындай элибизге болгон ойзупабыз кайда калат деген нерсе болот экен. Анан үчүнчүдөн бизде мына чоң нерсе бул коркунучтуу. Бул жанагы гүленчилер деп коет экен. Гүленчилердин да эң көбүн ушул Кыргызстанда ошол тиги Атамбаев баягы коргоого алып, ушуларды сактап келип, ушулар да ушакта батырып келген экен. Анан аны менен да өстүргөн азыр лидерлер бар экен. Алар да колдоп келген лидерлер бар экен. Ошолор да ушунун айланасында болот. Ушул нерсе менен азыр бүгүнкү күндө тиги элди бөлүп койду. Чындык деген баягы таза баягы эл үчүн дегендери өзүнчө эле бөлүнүп турат. Анан эң кызыгы эле мен Иса байкеге Иса Шешенкуловго таң калам. Бул Атамбаевдин аябай чукулу, аябай айылдашы, аябай эле приближенный болуп келген. Бирок бүгүнкү күндө Иса Шешенкулов жакшы болсо, жаман болсо да Атамбаев менен туруш керек болчу. Бирок тиги жерге тиги эле өскө аттай калгандыгы абдан туура эмес болду. Бул бөлүнүү, бул эле чукул эле болгон жок. Мына ачык эле айта кетейин, мына Турсунбек Акун биздин Нарындын кулуну депутат агабыз. Бул иш-чара башталганда эле бул адам менен эки жолу жолугуп сүйлөгөндө эле урмат, биринчи Кудайды сыйлап жүрөм, экинчи ушу Атамбаевди сыйлап жүрөм, ушу Кыргызстанда сыйлагандарман. Анан бул үмүтүмдү өлтүрдү, бул үмүтүмдү мени талкалады. Бул адам ушундай тиги жаман иштерге барган экен, жанында жүрүп мен байкабай калыптырмын, кечирип кой деп дагы ушундай кечиримдерин сурагандар болду. Эми